Кыргыз Республикасынын ички иштер министри милициянын генерал-лейтенанты Ниязбековго атайын билдирүү. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын Сулаймон Тоо милиция бөлүмүнүн маалымат электрондук журналына акыркы сандары 003400 саны менен катталган окуя боюнча. Бул билдирүүдөгү негизги каармандардын аттары шарттуу түрдө өзгөртүлүп айтылат. 2023 жылдын 6 сентябрь күнү Ош шаарынын тургуну Айгүл аттуу жаран арыз менен кайрылып, анда 2023 жылдын 5 сентябрдан 6 сентябрга караган түнү болжол менен саат 04:00 чамасында Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Нариман айыл аймагында орун алган Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнө караштуу айып короосунда өзүнө тааныш болгон Касым жана Канжар аттуу балдар мас абалында күч колдонуп зордуктагандыгы үчүн аларга карата мыйзам чегинде чара көрүп берүүнү суранган. Аталган маалымат Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын Сулаймон Тоо милиция бөлүмүнүн тарабынан катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Ыкчам тергөө тобу жана Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматынын Ош шаары жана Ош облусу боюнча кызматкерлери менен биргеликте окуя болгон жерге барып кароо жүргүзүлгөн. Кароо учурунда окуя болгон жерден эч нерсе алынган эмес. Алгачкы текшерүү мезгилинде Айгүл аттуу жаран окуя боюнча суралып, ал өзүнүн алгачкы көрсөтмөсүндө 2023 жылдын 5 сентябрдан 6 сентябрга караган түнү саат 01:00 чамасында өзүнө тааныш болгон Касым аттуу милиция кызматкери мобилдик телефонуна байланышып, жогоруда көрсөтүлгөн жерге, башкача айтканда Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Нариман айыл аймагында орун алган ички иштер министрлигине караштуу жол кыймыл коопсуздугунун айып короосуна чакырган. Окуя болгон жерге барган учурда Касым аттуу таанышы өзүнүн шериги менен Канжар аттуу бала менен тосуп алып, айып короонун ичинде Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнө караштуу Nexia үлгүсүндөгү мамлекеттик белгиси 516 МВД сандуу кызматтык автоунаасынын алдында спирт ичимдиктерин ичишкендигин билдирген. Спирт ичимдиктерин ичип алгандан кийин Касым жана Канжар аттуу балдар мас абалында күч колдонуп зордуктагандыктарын тастыктап көрсөтмө берген. Жабырлануучу окуя болгон жерден кетип калгандан кийин Касым аттуу таанышы анын артынан кызматтык автоунаасы менен барган учурда андан кутулуу максатында жерден таш алып, кызматтык автоунаанын оң тараптагы арткы эшиктин терезесин сындырганын билдирген. Тергөөгө чейинки текшерүү учурунда жабырлануучуга таандык болгон кийимдерди далил зат катарында алынып, аталган кийимдерден биологиялык калдыктарды аныктоо максатында соттук биологиялык экспертиза, ал эми алган жараатын аныктоо максатында соттук медициналык экспертизалар дайындалган. Ошондой эле топтолгон материал келип түшөр менен Ош областык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан жабырлануучу кошумча суралып, ал өзүнүн мурдагы берген көрсөтмөсүнөн толугу менен баш тартып, Касым аттуу бала анын жигити экендигин, аны менен өз каалоосу менен жыныстык катнашта болуп жаткан учурда анын таанышы Канжар аттуу бала келип, бүттүңбү деп
шылдыңдагандыктан ачуу үстүндө Ош шаардык ички иштер башкармалыгына барып алардын үстүнөн арыз бергендигин, ал эми урушуп кеткенден кийин Касым артынан автоунаа менен келгенде ачуу үстүндө таш менен уруп жибергендигин, ал эми учурда ден соолугунан жаракат албагандыгын жана экспертизадан өтпөй тургандыгын билдирген. Жабырлануучунун алган жараатын аныктоо боюнча соттук медициналык экспертизага алып барган учурда экспертизадан өтүүдөн баш тарткан жана анын баш тарткандыгы боюнча Ички иштер министрлигинин кызматкерлери жана суд мед эксперттин катышуусунда акт түзүлгөн. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматынын Ош шаары жана Ош облусу боюнча кызматкерлери тарабынан тергөө тапшырмасынын негизинде аталган факты боюнча Касым жана Канжар аттуу атуулдар менен Ош областык ички иштер башкармалыгынын Кара Суу райондук ички иштер бөлүмү боюнча жол кыймыл коопсуздугуна караштуу таандык болгон Nexia үлгүсүндөгү мамлекеттик белгиси 516 МВД номерлүү кызматтык автоунаа аныкталып, ал тергөө кызматына камсыз болгон. Жана жогорудагы эки биздин Касым жана Канжар аттуу жарандар өздөрүнүн көрсөтмөлөрүндө окуя болгон күнү спирт ичимдиктерин ичпегендиктерин жана жогоруда көрсөтүлгөн окуя чындыкка дал келбегендиктерин билдиришкен. Өзүңүздөр туура түшүнгөндөй, бул эки жигит Касым жана Канжар милиция кызматкерлери болуп бүгүнкү күнгө чейин иштеп жүрүшөт. Алар жөнүндө кыскача маалымат айтып кетели. Касым аттуу жигит Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн жол кыймыл коопсуздугунун камсыздоо бөлүмүндө кенже инспектор, милициянын старшинасы. Бул кызматында деги эле ички иштер министрлиги кызматында 2013 жылдан бери кызмат өтөп келет. Ал эми Канжар аттуу милициянын прапорщиги, ал дагы Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнө караштуу жол кыймыл коопсуздугу бөлүмүндө эмгектенип келет. Ал негизи ички иштер министрлигинде 2016 жылдан бери кызмат өтөп келет. Эми мен бул жерде эч кимди коргогум келбейт. Тиги жабырлануучуну дагы жана башка эч кимди бул окуяга тиешелүү. Мен бул жерде бир гана жарандардын коопсуздугун, жарандардын жол эрежесине болгон мамилесин, деги эле жол эрежелери сакталсын, кырсыктардын саны азайсын, жол эрежесин сактаган жарандар, айдоочулар көп болсун деген гана ниетте бул кайрылууну жасоону туура көрдүм. Бул атайын билдирүүдөгү жазылган бардык фактылар өз ордун тапкан. Жана буга чейинки берүүмдө мен бул окуя боюнча 38 күн өттү деп айтып какшап келген элем, бирок ошого карабастан эч бир орган тарабынан бул жөнүндө үн катышкан жок. Эми башка жагын алайлы. Эгерде ошол эки милиция кызматкери Касым жана Канжар ал кызды чакырды деп жатат, бул жерде чакырды деп жатат. Ал эми башка тарап ал кыз өзү келди деп жатат. Кандай болгон учурда дагы кызмат учурунда форманы кийген кезде болгондо дагы айып короонун ичинде ушундай бир жагымсыз окуя болгону эмне жөнүндө айтат? Мамлекет буларга ишеним артып, силер жарандардын коопсуздугун камсыз кылып бергиле,
жолдо жүргөн айдоочулардын жол эрежесине болгон мамилесин, жол эрежесине болгон сый урматын көтөргүлө дегендин ордуна булар эмне кылып жатышат? Ансыз келгенсип тиги жабырлануучу кыз ташты алып тиги унаанын арткы эшиктин терезесин сындырып жатат. Бул эмне деген? Бул биринчиден ошол кезде канча жол кырсыгы катталды, булар ал жерде спирттик ичимдигин ичип, андан кийин жанагы ыплас аракетин жасап жаткан учурда канча жол кырсыгы катталды, канча ачылбай калган кылмыштар болду дейли. Же болбосо канчалаган жол эрежелер бузулуп, ошол жол эрежелеринин бузулган эсебинен мамлекеттик капчыкка канча акча түшпөй калды деген маселеси бар. Акыл булар ушундай кылат экен, биз эмне кылышыбыз керек анда? Биз ушундай атайын билдирүүлөрдү бизге берип атса, биз жөн эле окуп таанышып коюп, күлүп коюшубуз керекпи же эмне кылышыбыз керек? Мен могу милициянын генерал лейтенанты Улан Омукан Учкен мен түшүнбөдүм. Бул ушул сыяктуу кызматкерлерге зарбы же ушул сыяктуу кызматкерлерге муктажбы? Ушул сыяктуу билдирүүлөрдөн кийин дароо териштирүү иштерин жүргүзүп, жумуштан алганы дараметиңиз жетпейби сиздин? Же бул кишилер, Касым жана Канжар аттуу кызматкерлер, ушул окуядан кийин милициянын формасын кийип, биз жарандардын коопсуздугун биз сактап беребиз дегенге булар татыктуубу деген суроону узаткым келет. Албетте, бул окуя боюнча райондук прокуратурадагы кабары жок болбосо керек. Биздин маалымат боюнча бул эки жаран 15 миңден 30 миңге чейин көгүнөн ушул ишти бүтүргөнү сарапташыптыр. Демек, биздин жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо бөлүмүндө иштеп жүргөн кызматкерлер ушунчалык бай экен да, ал акча каражаты кайдан келип түштү деген да суроо жаралбай койбойт. Же ошол мамлекеттик кызматта иштегендердин ушунчалык топтогон акчалары, байлыктары кайсыл жактан, кайсы булактан келди? Же тууган уруктары жардам берүүдүбү деген да маселе жаралат. Кыскасы, Кыргызстанда буга чейинки мен айтып кеткендей көз кысты, бармак басты деген жол менен ошого окшогон мыйзамсыз иш аракеттердин баардыгын жаап, жашырып, коомчулукка чыгарбай бүтүрүп келишүүдө жең ичинен. Бул бир гана биздин колубузга түшкөн маалымат десек болот. Жана бул маалыматты силердин өзүңөрдүн араңарда гана кызмат кылып жүргөн кишилер берди бул маалыматты. Бул маалыматты мен өзүмчө түшүмдө көрүп, жоруп, жазып чыгарган менин өзүмдүн жеке чыгармачылыгым эмес. Бул маалыматты өзүңүздөрдүн кесиптештериңиздер берди. Балким бул берүүдөн кийин дагы бети калыңдык болуп иштеп жүрө береттир, жумуштан кетпей. Бирок мен астыма чыгып калсаңар же мен силерди көрүп калсам, билгиле, силер менин астымда татыксыз адамсыңар. Мындай кылыктан кийин силер милициянын формасын кийгени моралдык укугуңар жок. Ооба, арыздануучу өзүнүн биринчи берген көрсөтмөлөрүнөн толугу менен баш тартты деп жазып жатасыңар. Бирок ондой болгон болсо, анда ошол арыздануучуну жоопкерчиликке тартпайсыңарбы? Жалган көрсөтмө берип, жалган арыз жазгандыгы үчүн. Аны да кыла албайсыңар да. Неге дегенде, бул окуя болгон, өз ордун тапкан. Ошол биздин милициянын кылган кылыктары.